Эң биринчиден холодильник керек экен. Клубникалар, малиналар ысып, ошол убакта деген влага көп болот экен да. Клубника, малиналардачы. Оборудованияларынан бери бүт даяр, автономно иштейт. Заводдон утепленный, контейнердин эле өзү, формасы, размерлери. Мустага ушул жактан келгенден кийинки ар бир ящиктердин ортолоруна абалар кирип, бир гана малина, клубника эмес, алма, өрүк жармаштырылат. Бул мыйзамдуу түрдө дыйкандар чогулткан продукциясын дароо эле сатыш керек болуп калат да. Эгер сатпаса, жанагындай товарный видин бузуп, эгерде поляда калып кетсе кечке чейин могу товарлар биринчиден качествосын кетирет. Малина ушул деле малина чоң малина. Ежевиканын алда кичике болуп калды да ал. салмагы да чоңураак экен. Бышып аткан кездеги бере турган витаминдер башка болот. Бул күнүнө 100 000 сомдон ошол айылдын дыйкандардын чөнтөгүнө киреше болуп түшмөк. Эң биринчиден холодильник керек экен. Клубникаларга ысып, малиналар ысып, ошол убакта деген күндүн ысыгында температура чыгарат экен. Экинчиден боло турган болсо, күз убагында деген влага көп болот экен да. Клубника, малиналардачы. Ана бул экспортерлор үчүн өтө татаал нерсе экен. Эмне себептен дегенде, жайдын күндүн ысыгында терилген клубниканын ичинен ысык газ чыгарат экен. Ошол убакта деген мустатып, аба киргизип, кайта мустатып, аба киргизип, кислород менен дем алдырыш керек экен. Бул клубникалар болсо дагы кислород менен дем алат экен. Анан күзүндө болсо влага көп болгондуктан влаганы тартып, анан мустатыш керек экен. Ошол убакта деген көп убакытка чейин чыдамкай болот экен. Биздин малина, клубникалар экспортко чыдамкайлуу болупчу. Ошол учурда ошондой кырдаалдардан чыгып кетиш үчүн ушундай холодильниктер бар экен, 40 тонник холодильниктер. Онда агрегаттар иштейт. Бул жагында датчиктери бар, өзү автоматически иштейт, автономный. Анан огул күзүндөсү мондай суу агып турат. Бул ичиндеги клубника, малиналардын влагасын чыгарып салгандан кийин, жана мустаткандан кийин бул малина, клубникаларда плесен болбой, экспортерлорго абдан жеңил болот экен да. Азыркы бул даяр контейнер 40 тонналык. Бул дап даяр, бардыгы оборудованияларынан бери бүт даяр, автономно иштейт. Эч кандай буну контейнерди утеплять этиштин кереги жок. Бул аябай өзү заводдон утепленный, бүт бардык системалары абдан жакшы түзүлгөн. Булундай холодильниктерди койгондо деген дыйкандарга эмне деген пайда келет. Биринчиден ушул холодильникти койгондо жайында дагы жана күзүндө дагы бардык учурда деген малина, клубникаларды экспорттоодо экспортерлорго дагы жакшы экен, жана дыйкандарга дагы жакшы экен да. Ушундай холодильниктерден азыркы учурда мына Кыргызстан боюнча дыйканчылык тармагы өнүксө экен деген аябай жакшы максаттарым бар менин. Жана бардык эле адамдар кошулса керек. Ушундай контейнерлерди кое алсак, ушул стартап катары өнүгүүгө абдан чоң салым сала турган ушул контейнер экен да. Азыр жүрсөңүздөр бул тарабынан көрсөтөлүк холодильникти. Бул кадимкидей эле биздин морской контейнердин эле өзү, формасы, размерлери аябай өзү утепленный, аябай калың бунун. Анан экинчиден бунун түүлөрүндө мондай решеткалар бар. Мустак аба ушул жактан келип турат да. Мустак ушул жактан келгенден кийинки ар бир ящиктердин ортолоруна абалар кирип, бул клубникалар, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн клубникалар мустак, азыркы учурда аябай эле мустак да. Азыр бул жакка колдоруңду салсаң мустак аба чыгып атат да. Мына ушундай болуп бул жерде деген азыркы учурда малина. Экинчиден клубниканы көрүп атасыздар. Ичинде ежевика бар. Ушулардын бардыгы ушул жерден мустатылып, агрегат полный шамал айдаганда бардык жерине мустак жетет. Бул жерден мустатылгандан кийинки малина, клубника, ежевикалар, карагаттар мустатылгандан кийин плюс 6 жана плюс 4 градуста деңгээлде мустагандан кийин мондай машиналарга, рефрижератор бар машиналарга жүктөлүп Россияга, чет мамлекет, Казакстандарга кетет. Ошондо деген бунун сактоо мөөнөтү
абдан узарат экен да. 1-2-3 күн эмес, балким бир жумадан дагы ашыгыраак убакытка биздин продукцияларды сактаганга жана экспортерлордун келишине аябай жакшы мүмкүнчүлүк тосот экенбиз, түзүп берет экенбиз. Мына бул өтө чоң эмес, Баягы холодильниктесе эле аябай чоң холодильниктердин ойлоштун кереги жок. Ушундай чакан холодильниктерди алып, ар бир дыйкан же болбосо ар бир ошо айылдарда ушундай холодильниктердин болушун каалап кетет элем. Бул холодильниктин баасынын турушу 900 миңден 1 миллион 100 миңге чейин турат экен. Ушундай холодильниктердин азыркы учурда Ысык-Көл областында иш сапар кылып, ошол Ысык-Көл областында жүрөбүз. Ысык-Көл областы башка биздин областтарга караганда башка мамлекеттер менен границаларыбыз жок. Мисалга Таласта деген Жамбыл менен границалашканда, бир аз соода кылууда Жамбылга кирип барууда 1,5 саат, 1 сааттык убакыт экен. А бизден Ысык-Көл областы да чегералаш мамлекеттер менен бир аз татаал болгондуктан ал жакта деген экспорт боюнча бир аз көйгөйлөр бар экен да. Экспортторлордун кириши жанагы ошол чыгарылган мөбөлөрдү Бишкекке келип, анан Бишкектен анан чет мамлекеттерге тарашы. Ысык-Көл областында деген дыйкандарда ушундай холодильниктер почти жок эсебинде болгондуктан бир аз кыйынчылыктарды тудуруп жатат. Мынакей ушул холодильник. Бул жака келсеңиздер, көрсөңүздөр да болот. Ичи аябай муздак, суук болуп атат. Бул контейнердин этегине чейин бардык биздин өзүбүздөн Кыргызстандан өндүрүлүп чыгарылган малина карагаттар менен толтурулган. Мынакей биздин малиналар аябай жакшы, эч кандай бузулган эмес. Сонун мынакей урматтуу туугандар, бизге ушундай холодильниктер керек. Ушул холодильниктерден Ысык-Көл областына ар бир айылына кое алсак, чоң ийгиликтер болмок. Бул клубника, малина гана эмес, алма, өрүктөрдү дагы сактаса болот. Ушундай алма, өрүктөрдү сактап, ошо ар бир айылда бир контейнер боло турган болсо, ошол контейнерге ушундай холодильник контейнер боло турган болсо, малина, клубникаларды дыйкандар алып келип, бул холодильник камера ошол айылдын гана эмеси болуш керек да. Үлүшү, дыйкандардын үлүшү болуш керек. Ошол дыйкандар мына биздин өзүбүздүн холодильник бар деп, ушул жерге сактап, муздатып койгондон кийин экспортторлор келип алып кетүүгө да оңой. Көптөгөн азыркы учурда Россия, Казакстан, Кыргызстандын өзүбүздүн экспортторлор дагы чалып Ысык-Көл областынан аябай жакшы өсөт экен, ягыдалап, погодасы дагы аябай жакшы экен, климаты да жакшы экен. Клубникалары таттуу болот экен, малиналар да чоң болот экен, аябай сулуу келет экен. Ошон кантип алсак болот? Мырза, сен ошолорду даярдап берчи дейт. Мен өзүм дыйкан болгондуктан мындай шарттарды мен ал экспортторлорго чогултуп берип, арга стерге машиналарды коюп берүүгө жана бул ишти алып баруу мага өтө оор болгондуктан азыркы учурда сиздерге дыйкандарга айылдарга ушундай контейнерлерди, холодильниктерди коюп, ошол контейнер холодильниктер элдин үлүшү болуп, дыйкандар ушундай жерлерге апарылып коюла турган болсо, биздин чет мамлекеттеги кызыктар, экспортторлор келип, ошол ар бир айылда ушундай контейнерлерден келип алып кетүүгө, холодильник контейнерлерден алып кетүүсүнө аябай жеңилдик жаратмакпыз. Бир гана малина, клубника эмес, алма, өрүк, ошолордун баардыгын экспорттоого аябай жакшы болмок. Бул эмне себептен дыйкандардын өзүнүн үлүшү болушу керек деген суроого, бул стартап болмок да, абдан чоң стартап болмок. Айыл чарбасында ушунчалык өнүгүү бизде кетмек 100 жылдар бою. Бул дыйкандардын өздөрүнүкү болгондон кийин экспортторлор ушундай холодильниктерге даярдап берсе, экспортторлорго биздин дыйкандар буну муздатып бергендиги үчүн экспортторлор килограммына 5 сомдон төлөп берет. Ошол эле 5 сомдон азыркы сиздер көрүп атасыздар, бул жерде деген 20 тоннадан ашык малина, клубника, ежевикалар сакталып турат. Бул 20 тоннага дыйкандарга 5 сомдон бергенде деген бул күнүнө 100 миң сомдон ошол айылдын
дыйкандардын чөнтөгүнө киреше болуп түшмөк. Жана ошол булунан түшкөн акчага дыйкандар өздөрүнүн айылдагы арыктарын оңдоп, жолдорун оңдоп, ошо поляга бараткандагы жолдорун оңдошуп, жана булунан түшкөн пайда акчага өздөрү варенье заводдорду ачып, андан аркы переработка, сублимацияларды ачып, келаткан экспортерлорго бардык шарттарды түзүп беришмек. Ошол себептен бирок азыркы учурда деген дыйкандардын аябай эле быйылкы жылы акыбалы оор. Клубникалар, малиналардын баасы аябай түшүп кетти. Малиналарды дыйкандар 50 сомдон 60 сомдон сатып жатышат. Жанагы терген иштеген адамдар болсо килограммын 40 сом 50 сомдон тердирди. Дыйкан килограммдан 10 сом гана пайда табып жатат да. Бир күндө 50 килограмм тере турган болсо 500 сом. Бул ошол поляда деген малинанын чөбүн жулдурууда эле бул расход андан 5-6 эселеп көбүрөөк расход талап кылат. Бул ыңгайлуу эмес. Ошондуктан биздин дыйканчылык тармагы бир аз солгундап баратат. Бисмилла. Мына биздин малина ушинтип ящиктерге жыйналат. Алыскы Россия мамлекетине кетет бул. Россияга. Мындай эметилгенден кийин ар бирине ээстин печаты жармаштырылат. Бул мыйзамдуу түрдө. Ушинтип буйруса аман эсен Россияга жетип барып калат. Мустатылгандан кийин сапаты жагынан жакшы, чынамкай. Биздин Кыргызстандын клубника, малина, ежевика, ягода тармагын чет мамлекеттегилер аябай барташат, даамдуу деп. Мынакей буйруса Россияга 2-3 күндүн ичинде жетип барып калат. Ушундай ар бир айылда холодильниктер коюлган эмне үчүн керек экенин түшүндүрүп атат. Ушул холодильниктер бир гана дыйкандарга эмес, ошол эле жана экспорт кылган улан кыздарга дагы жардам берет экен. Анткени элестеткиле, эгер дыйкандар чогулткан продукциясын дароо эле сатыш керек болуп калат да. Эгер сатпаса, жанагындай товарный видин бузуп, көгөрүп, кыскасы кийин сатканга кыйын болуп калат да. Эми өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мына ушундай холодильниктин жардамы менен 12 суткага чейин деп айтып атышат, 12 суткага чейин сакталганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол убакыттын ичинде, урматтуу көрүүчү, сиздер жакшы баага, мына өзгөчө мөмө иштеп келаткан дыйкандар жакшы баага сатканга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Убакыт болот, ошол убакыттын ичинде мындай сатканга мүмкүнчүлүк жакшы болот да. Мындай баасы чыгат деген. Бул өзү узун контейнер 12 метр, дагы уже кайталап кетейин. Бул биз гана мына чекесинде турабыз. Таң аткыча бул продукциясынын баары машиналарга жүктөлөт. Бул эми азыр ушул күндө бул абетке чейинки терилген, алып келип уже киргиздик. Бул холодильник, булар заводской холодильниктер көкөтүң жанаша. Анан эгерде биз мына күн ысык болуп атат азыр аябай эле. Эгерде поляда калып кетсе кечке чейин, могу товарлар биринчиден качествосын кетирет, кечке чейин эжили баштайт. Анан кечиндеси жүктөп кеткен. Булар эми биздин Кыргызстан жей албайт, булар төлкө Россияга, анан Казакстанга кетет. Экспортко. Ошого алып кетип аткан кишилер ушундай неме болуп атат. Холодильниктери булар кечке чейин ысып калат, аябай ысып калат да, бүт баарын чогултуп машинага жыйып койгон экен. Алардын холодильниги уже таможняга жеткиче эле уже немени түшүрө албай жатат да. Градусту түшүрө албай кайрадан ысып кетип атат. Ошолорго проблема жаралып атат. Ал машинанын ичинде кайрадан градус көтөрүлгөндө буларга зыян болуп атат. Эжилип кетип атат. Ошон үчүн качество болуш үчүн биз тергендей холодильникке киргизип атабыз. Дароо эле киргизип, муздатып коебуз. Кечиндеси келет, алар сразу холодильникке неме кылат, айткан градусуну 5 градуска койсо, сразу автоматически түшүп атат да алардын эмесичи. Потому что булар муз так болот да. Качество да ошондо сапаттуу жетип атат. Россияга десе Россияга, Казакстанга десе Казакстанга айткан убакыттын жерге уже холодильникте жетип атат да. Ошол себептен биз бияка киргизип атабыз.
Бул эми бүгүн териптирсиңер, канчанчы күнү жетип калат? Бүгүн эми абетке чейин тердик. Азыр абеттен кийин тергендер дагы киргизебиз. Машиналар келгиче холодильникте уже муздап даяр турат. Булар сразу бүгүн кечке жүктөлүп кетет. Кээ бир жерлерге 2 күндө жетип атат. Жакыныраак жерге, алысыраак жерге 3 суткада жетип атат. Ушундай эми алар уже холодильникте алып кете берет. Туруп берет булар, Ооба. Бул малинадагы, ежевикадагы туруп берет. Эгерде алардын холодильниги жакшыраак иштесе, анда уже туруп берет. Холодильник же слабылашып кете турган болсо, ысып кете турган болсо, анда уже булар бузулат. Заводской холодильник бул Кыргызстандан заказ кылдыңарбы же башка? Жок, буларды биз Кытайдан заказ берип алдырганбыз. Атайын Кытайдан келди. Заводской холодильник деп келет. Бул өзүнчө бул интернеттен булактардан тапса болот. Ооба. Негизги сапатка караш керек. Сапатка караш керек болуп атат да. Сапат, уже качество бул башка болуп атат да. Ошого өтүшүбүз керек болуп атат. Эгер ушул эле учурда мынакей бери көрсөтүп койсоң, мисалы үчүн малинаны мынтип алсаң аябай көп малина алыш керек да. Мындай салыштырып коеюнчу дыйкандарга. Малина менен ежевиканы салыштырып болбойт. Жок, эми салыштырып болбойт, эми билбегендер бар да. Көрүлектер бар балким. Мынакей карасаңыздар, канчалык разницасы чоң. Бул эми өзү деле малина деле майда экен. Жок, малина ошол деле малина чоң малина. Ежевиканын алда кичике болуп калды да ал. Фонда, ежевиканын фонунда кичинекей болуп калды. Ооба. Окей. Жүрүлө бияка. Бияктан мындай көрсөтүп коелу. Окей. Ежевиканы салып көрөлү. Караңыздар. Бул эми живой пример. Салмагы да чоңураак экен. Дамы да аябай күчтүү экен. Кубанова, кырманга береке дейт. Рахмат. Түшүмөр мол болсун. Караңыздарчы, көз кандай сүйүнөт, кубанып атат. Бүлдүркөн, малина, ежевика деп орусча айтканда ушундай результатка кубанова жетип атат. Мындай чоң килеген контейнерге деп кайра айтып атам. Чоң мындай заводской холодильникке толтуруп атыптыр. Бул дагы еще толук холодильник эмес. Кечке чейин дагы толуп калат окшойт. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Түшүм ушундай. Результат ушундай. Азыр дагы өзүнчө эмелерди тартып беребиз. Бул жерге кошумча айтылган нерселер барбы? Жок, кошумча айтып кетсем мына карайм. Мындай бир эле сапаттын салыштырып кой, мындан малина мындай розы болуп, мындай өз учурунда терилген неме да? Вид болуп турабы? Ооба, товарный вид болсо. Товарный вид болот. Могу деле сон болуп турат, туурабы? Болуп турат. Эгерде өз учурунда тере турган болсо, кечиктирбей, же болбосо эрте эмес терсе, сапат жакшы болот. Анан кайсыл жака алып бара турган болсо, уже айткан жерге чейин жетип берет да, эзилип кетпей. Кантип ошол убагында кантип териш керек, эмнени билиш керек? Бышып аткан кезин карап. Бышып аткан кезде уже эгерде мунуларды бир күн, 2 күн токтото турган болсо, карарып кетет. Карарып кетет. Могулар эзилип кетет, кадимкидей. Убагында териш керек. Значит, өз убагында терип жетишип калыш керек. Анан бул жерде элдерге мен акыркы сөзүмдү айтып кете турган неме, качествого иштеш керек болуп атат. Бизде элдер бышып аткан убакытта уже селитраны азотту берип салып атат. Бышып аткан кезде селитр азотту бергенге болбойт. Ал азотту берсе туура буларды бышырат. Бирок уже моолор немесиден, стволудан үзүлгөндөн кийин уже сапатты жоготот, себеби ал жакта питание жок да. Уже эзилип баштайт. Сразу эле кечке чейин тура албай эзилет, моолорчу. Азот берип салса, ооба, селитра. Ошон үчүн аларды бере турган убактысы башка. Моолор бышып аткан кездеги бере турган витаминдер башка болот да. Ошолордо бизде кичине элдерде ошибка болуп атат да. Ошолорду биз мындай илим алып, бир аз туурулап, качество жагы өтсөк, Кудайым буйрса биздин Кыргызстан алдыга чыгат деген ойдобуз. Ушундай түшүмдөргө ээ болосуздар. Эгер туура өстүрсөңүздөр.